Assalamu alaikum. Туғандар, скорый бостайдайыз келді. Жаш бала 2008 жылғы, 2009 бала деп оқшайды. Суға чөгіп қаза болып қалды. Жаш балдарды қарап, өзіңізді қарап, көлге алысырақ кетпей, маяқшақ чұңқырда. Жаш балдар күніге жаш балдар жоғалып кетеді. Өзіңіз жаш балдарды алып келесіңер, жақшылап қарап. Алып кетсіңер, маяқты жас бала екен, 16 жашта бала екен. Қаза болып қалды. Helikopter. Келгенге жараша жақшылап ес алып, біреуіңерді қарап, біреуіңерді жоқтап, маяқтан жаш балдарда толтыра жоғалып тапқай. Bir күнде 2-ден 3-тен бала жоғалып кетеді. Табылбай ийлап жүресіңер, араңарда бар да ошондойлор. Жақшылап қарап қойғыла біреуіңердечи. Мен оға жаш бала екен чөгіп кетті. Жағынына барып көрейін десем, көргім келген жоқ барчы. Деп бала екен ішінде. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, меткнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 3862. Саламатсыздарбы достор, мына Бишкектеги үйлөрдүн снос болуусу боюнча бүт көчүрүлүп атат го. Ошо ызылдап чыгып, эжекелер бакырып, ыйлап эми үндөрүнө адам чыдагысың да. Негизи адам өтө кыйын болобуз адамдарчы. Мен айтайын дегеним, ошол жерге мен деле биринчи түшүнбөй эле, анда снос кылса үй бербейби же жер бербейби же кандай болот деп аткам да. Негизи биздин власть ушунчалык угуучу власть да. Азыр эмне десеңиз угуп, туура эмес иш болсо баса калып эле карап атышат да. Биздин мамлекет укмуш иштеп атат. Мындай иш деген эч качан болгон эмес. Азыр эмне себептен реакция кылбайт билесиздерби? Себеби законду өзүңүздөр бузгансыздар. Эмне кылып бузгансыздар? Сиздер ошо 21-22 жылы акыркы жолу сиздерге ошол жерге курулуп калган үйлөргө кызыл китеп бергенден кийин түндөп, күндөп 25 жылга чейин салгансыңар ошол жердечи. Бети жокту кылбаш керек. Элге каршы душманчылык кылбаңыздар. Жөндөн жөн ызылдап чыксаңыздар, элдер ишенип алат экен дагы. Сиздердин мындай кылып аткан трагедияңыздарга ишенип алып, баягы Кыргызстанга душмандар бар. Биздин өзүбүздүн Кыргызстанда жашап атып, Кыргызстанга душманчылык кылгандар бар. Ишенесиздерби арабызда? Ошолорго дем күч бергенди токтотуңуздар. Булар ошондой нерсе жагат дагы, анан элди мындай көтөрүп чыгып, мамлекетти кедейлетип, артка кетирип, өздөрү акчага иштеп отургандар бар да. Ошон үчүн ушул жагын эки аттап жөндөн жөн тополон кылбаңыздар. Түндөп, күндөп курган экенсиздер. Кызыл китеп берилбеген экен. Сиздерди алдап, ошол жерде акиматтагылар сиздерге ал жерлерди сатып ийген экен. Бул сатып алып атканда документ жок болсо, кызыл китеп жок болсо, эмнеге алдыңыздар? Негизи Кыргызстанда басып алуу, басмачылык менен жерлерди алып үй салгандар өтө көп. Мен да көргөм ошол жерлердечи. Анан ал жерде да ошондой кылган экенсиздер. Эми өзүңүздөр билип, эмеңиз аркаңыздар менен сезип алган экенсиздер го. Эми айла жок чыдайсыздар же болбосо көчүрүп стройматериалдарыңыздарды алып чыгып кетиңиздер. Андай багы биз басып алсак болот. Бир адам чыгып сүйлөп атат да. Кыргызстан биздики, ар бир жери биздики, биз каерге үй салсак, анда биз жапайы болуп кетпейбизби? Анда Кыргызстандын жери калбай эле, анда мына көлдүн боюнда деле
анда барып үйлөрдү салып алыңыздар, ак үйдүн жанына салып алыңыздар, үнүңүздөр жакшыраак жетет. Ошентип жапайычылык кылыңыздар да, андай тупа сүйлөбөстөн элди жакшылыкка үндөңүздөр. Ошончо адам билип туруп кылдыңыздарбы? Эч нерсе эмес, бакырып ыйлап чыксак, власть угат бизди, угуп атат деп туруп кылгансыздар да. Көрдүңүздөрбү? Закон ордунда иштеп атат. Туура эмес кылдыңыздарбы? Жооп бересиздер. Сизге эстертүү берилгенби? Билип туруп кылгансыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт. Ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Вот на Кельсу перевертыш. Чья машина? Я сейчас посмотрю. Номеров что-то не видно. Видно аренда машина. Так. Короче, вроде что-то. Так. Номер 01317. АХУ. Короче, не доезжая моста. Стой. Второго моста, если с Кельсу ехать, не доезжая второго моста. Осторожнее ездите, братья. Мына Кадисай менен Баканбайдын ортосунда таң эрте кырсык катталды. Айдоочу уктап кеткен. Мына азыр уктап кетип ушул бордюрду сүзүп, оор акыбалда, өтө оор. Жолго чыкканда уйкуну кандырып алыңыздар, шашпаңыздар. Мына жолго чыкса эле автоунаалардын кырсыктары өтө көп катталып атат. Ошол себептен этият болуңуздар, дагы эскерте кетелик. Мына азыр ушул айдоочу уктап кетип келип түз эле мына. Ушул жол менен түз келип туруп ушу бордюр турган. Ошон үчүн уйкуну кандырып алыңыздар, шашпаңыздар, этият болуңуздар. Өтө көп кырсыктар катталып атат туугандар. Кудай өз сактасын. Эскертүү катары жолго чыкканда этият болуңуздар.